Ааламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Баарыбызды өз мээримине бөлөөгө Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аркылуу ушундай деп айтырат: кимде ким менен айткандарымды аткарып жашаган болсо, сөзсүз аларды мен өз мээримиме алам дейт. Аллахтын мээрими баарыбыз үчүн болсун деген тилек дуа менен Насыйкат радиосу Марва телеканалы аркылуу түз эфирдеги Ислам жана биз теле радио долбоорун баштайбыз. Жана анын алпарчысы мен Урмат Урматов Кудай буйрса алдыда 1 саат бою кызматыңыздарда болом. Аллахтын мээрими демекчи, аалымдарыбыз айтат, кандай сооп иш кылбайлы, бирок Аллахтын мээримине Аллах мээримин албаган болсо, ал инсан бейишке кире албайт дейт. Андыктан бардыгыбыздын кылган ибадаттарыбыз Аллахтын мээримине алынган болсун деген тилек дуаны дайым кылып жүрүшүбүз керек экен. Аны пайгамбарыбыз да өз сөзүндө тастыктап өткөн. Айтмакчы, биз бүгүн учурда коомдо болуп аткан, балким коомдо эмес, балким дүйнө жүзүндө болуп аткан окуялар тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студиябызга конокто чакырганбыз. Аалым, пайгамбарыбыздын мураскери, баарыбыз сыйлаган устаз, Имам Сарахси медресесинин мүдүрү Рустам уулу Оросмамат устазыбыз студиябызга конок болуп келип отурат. Ал эми биз бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган тема жүрөктөгү күйүт деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Кудай буйрса, устазыбыз алдыда 1 саат бою сиздерге ушул теманы чечмелеп берүүгө аракет кылат. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Аллах разы болсун ушул убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Сиздерге дагы Аллах разы болсун. Биринчиден ушул Насыйкат радиосуна жана Марва телеканалынын бар жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Аллах Таала жардамы менен ушул сиздер бул жака чакырып, бизге бир мүмкүнчүлүк берип, чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден Аллах субхана ва таалага мактоолор болсун. Аллах субхана ва таала менен бизди жок жерден жараткан. Аллах субхана ва таала бардык инсандарды бир максат менен жараткан. Ошол максат бул Аллах субхана ва тааланы таанып, Аллах Таалага ибадат кылыш максатында сиз менен бизди жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын саламы жана рахматы болсун. Аллах субхана ва таала бул инсанды бул дүйнөгө өтө бир чоң максат менен жараткан. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндерди жана инсандарды өзүмө ибадат кылдырыш максатында жаратканмын деп айтат Аллах Таала. Демек, сиз менен биздин негизги максатыбыз, бул дүйнөгө келген максатыбыз Аллах Тааланы таанып, Аллах Таалага кулчулук кылыш сиз менен биздин максатыбыз. Ал эми биздин үй бүлө багуу, дүйнө табуу бул сиз менен биздин муктаждыгыбыз, зарылчылыгыбыз. Негизги максатыбызды унутпай жашаш керекпиз. Аллах разы болсун устаз. Анан устаз, Кудай буйрса, бүгүн биз жүрөктөгү күйүт деген теманы тандап алдык. Бул теманын бүгүнкү эфирге коюлуп калуусундагы сөзсүз түрдө максаты бар. Анткени баарыбызга баягы белгилүү болгондой, өзгөчө интернет аркылуу бул маалыматтарды алып атабыз, бирок ал жакта канчалык толук жана туура маалымат берилип атканын баягы аңдап билбесек дагы, бирок жүрөгүбүз баары бир ушундай бир күйүткө толуп турган учуру. Акыркы учурларда ким менен жолукпайын, ушул Палестинада, Газадагы мусулмандар үчүн эмне кылсак, эмне кылып жардам берсек, канткенде биз ушул мусулман катары баары ушундай бир күйүнөт экенсиң да. Кечээ күнү эле өзүбүздүн Баткен окуясы болгондо дагы баягы өтө бир ички дүйнөбүз олгу толгу болуп, өзүбүздү койрго жайтып албай, ушундай эми эле алып басылып бир аз жолго түшүп аткан учурда бул дүйнөлүк деңгээлде баардык элдин үшүн алган бул окуя болуп атпайбы. Анан мусулман кишинин мусулман бир тууганын кыйналып атканын, же алардын үй жайынан ажырап калып атканын, бир туугандарын жоготуп атканын көрүп туруп, угуп туруп, муңчупай отура албайт экенсиң. Анан биздин эң эле ушул колубуздан келгени эфир аркылуу бул болуп аткан окуяларга кандай биз мамиле кылсак, же болбосо канткенде биз ушул жок эле дегенде аз болсо дагы мойнубуздагы милдетибизден кутулабыз. Ал мусулман бир туугандардын астындачы. Ошону бүгүн биз сиз менен буйрса мусулман бир туугандарыбызга
чечмелеп ушуну айтып берүүгө аракет кылалы деп турабыз. Анда устаз темага киришүү минбар сизде анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден билишибиз керек, бул дүйнө жүзүндө канча мусулман болсо, алар мейли улуту араб болсун, мейли кыргыз болсун, кайсы эле улут болбосун, баардык мусулмандар бир тууган болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннамал муъминуна ихва". Чындыгында баардык имандуулар бир тууган дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи". Силердин эч бирөөңөр толук имандуу боло албайт дейт, толук мусулман боло албайт качанга чейин өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга ыраа көрмөйүнчө, башка бир мусулманга кааламайынча толук имандуу боло албайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Масалул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва таатуфихим масалул жасади иза штака минху удвун тадаа лаху саирул жасади бис-сахри вал хумма". Имандуулардын мисалы дейт, бири-бирине мейри махаббат кылууда, бири-бирине ырайым көрсөтүүдө, бири-бирине жумшак мамиле кылууда бир дене сымал дейт да. Баардык мусулмандар бир дене сымал. Эгерде бир дененин бир мүчөсү ооруй турган болсо, калган мүчөлөрү ысытма чыгарып, башка мындайча айтканда түнү менен уктабай, ошол дене үчүн переживание кылат экен да. Мына ошол сыяктуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул баардык үммөттү, баардык мусулмандарды бир денеге салыштырды да. Эми азыр бул мусулмандардын арасында болуп аткан көйгөйлөр, ошолордун бир кыйынчылыктар, зулумчулук болуп аткан болсо, бул жерде булар башка улуттан же болбосо башка мамлекеттен же башка жерден деп мусулмандын жүрөгүндө эч бир кыжалат болбой турган болсо, бул адамдын билип коюш керекпиз, иманы толук эмес. Албетте мунун имандуу болушу мүмкүн, себеби жүрөгүндө ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах болуп атат, бирок бул адам толук имандуу болуп эсептелбейт. Экинчиден, бул жерде биз кандай жардам көрсөтүш керекпиз? Албетте биз азыр ошол жерге бара калуу деген нерседен алыпсызбыз, бирок жок эле дегенде биз ошол мусулмандардын катарына кошулушлук үчүн биз жүрөгүбүздө биз кыжалат болуш керекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман раа минкум мункаран фалюгаййирху биядихи". Кайсыл бир адам туура эмес иш болуп атканын көргөн болсо, бул адам биринчи ошол жаман ишти колу менен токтотсун дейт. Фаин лам ястати фа билисанихи. Эгерде ошол адам ошол нерсени өзгөрткөнгө, колу менен өзгөрткөнгө күчү жетпесе, фа билисанихи, анда тили менен ошол нерсеге токтотсун дейт, тили менен. Эгер ага да күчү жетпесе, фа би калбихи дейт, жүрөгү менен дейт. Жүрөгү менен деген мааниси жок дегенде ошо жүрөгүдөн аттиң ошол туура эмес болуп атат, аттиң мен бир жардам берсем экен деген бир жүрөгүнө кыжалат болуш керек. Вазалика адафул иман. Бул имандын эң төмөнкү даражасы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Аллах разы болсун устаз. Анан эң алгачкы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадисиңизге бир түшүндүрмө берип өтсөңүз дейт элем да. Бул деген баягы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга кааламайынча толук мусулман боло албайт дегенди бир чечмелеп берсеңиз. Бул жакшылык, өзүнө жакшылык каалоо деген эмне өзү? Биринчиден, бул адам дүйнө ахиретте бактылуу болушлук үчүн бул адам эң биринчи имандуу болуш керек. Анын ал адам 5 маал намаз окуш керек. Ата-энесине жакшы мамиле кылыш керек. Мындайча айтканда дүйнө ахиретине пайда келтире турган баардык жакшы иштерди башка бир мусулмандарга каалаш керек. Мына ошонун ичинде аманчылык, тынчылык, кайсы башка бир мамлекетте бир кыйынчылык болуп аткан болсо, ал мага тиешеси жок деп отура берсек, анда биз демек өзүбүзгө каалаган аманчылыкты биз башка бирөөгө каалабай аткан болобуз да. Мына ошол бул хадистин мааниси ошондой. Анан баягы жогоруда мусулмандар арасында дедиңиз, балким мусулмандарга көрсөтүлүп аткан зулумдук десек туура болсо керек устаз. Ушул баягы сөз арасында ушундай сөз болуп калды. Ушул андан кийинки хадисте эң имандын төмөнкү даражасы айтылып атпайбы? Бул жүрөктөн жок дене кыжалат болуу. Эми ошондо биздин иманыбыздын алсыздыгынан кабар береби? Азыр жөн эле жүрөктөн кыжалат болуп дуа кылганыбыз, же болбосо бул мүмкүнчүлүктүн жоктугу? Эгерде бир адам
мүмкүнчүлүк болуп туруп анда дагы кайтара албай турган болсо, анда бул имандын алсыздыгынан болот да. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болгондуктан бирок жүрөгүнөн келип аткан болсо, бул адам иншалла иманы күчтүү эле болсо керек дейм да. Биринчиден эми бул алсыздык бул эмне себептен келип чыгат? Мунун баардыгы бул мусулмандардын өздөрүнө байланыштуу да. Мусулмандардын өздөрүнө байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иза табаятум бил айнати", эгерде силер соода саттыкка берилип кетсеңер дейт. "Ва ахастум азнабал бакари", мал чарбага берилип кетсеңер. "Ва радитум биз зарай", эгин чарбачылыкка берилип кетсеңер дейт. Жана Аллах Тааланын жолуна мээнет кылууну таштап кое турган болсоңор, Аллах субханаху ва таала силердин үстүңөргө ушундай бир кордукту берип коет. Ал кордукту кайрадан албайт, силер өзүңөрдүн диниңерге кайтмайынча дейт да. Биздин ийгилигибиз, биздин күчтүү болуубуз бул биздин динибизге байланган нерсе да. Аллах Таала Динди жашоодо карманууга байланган. диндин карманууга байлануу. Мусулмандар канчалык ошол өздөрүнүн динине бекем болсо, Аллах Тааланын айткан парздарын аткара турган болсо, пайгамбар саллаллаху тыйган нерселерден тыйыла турган болсо, ошончолук мусулмандардын бул дүйнө ахиретте даражасы бийик болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва антумул а'лауна ин кунтум му'минин", эгер силер чыгыныгы имандуу болсоңор, анда силер үстөмдүү болосуңар деп Аллах Таала Курани Каримде айтат. Мына ошол биздин ийгилигибиз ушул динге байланыштуу да. Аллах Таала Куранда айтат: "Ин тансуруллаха янсурукум", эгерде силер Аллах Тааланын динине жардам бере турган болсоңор, Аллах субханаху ва таала силерге жардам берет дейт. "Ва юсаббит акдамакум", жана силердин кадамыңарды бекем кылат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген кезинде араб элдери эң төмөнкү, мындайча айтканда, катмарда жашаган элдер болгон. Төмөнкү деген мааниси мындай: ал заманда ошол Рим империясы менен Персия болгон. Булар ушул эң күчтүү державалар болуп турган. Бул арабтар менен эч ким эсептешкен эмес. Булар мындай төмөн адамдар болгон. Булардын себептери көп. Ошолордун себептеринин негизги себептери ошол булардын ортосунда ынтымак болгон эмес. Мадина деген жер, Мадина шаарында Аус Хазрач деген эки уруу болгон. Бул эки уруу жылдар бою, мындайча айтканда, душмандашып келген. Жылдар бою ортодо уруш талаш менен келген элдер болгон да. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин анан бул эки уруу биригет. Эки уруу биригип, булардын ортосунда мейрим махаббат пайда болгон себептен Аллах субханаху ва таала мусулмандарга жардам берип, Аллах Таала бул мусулмандардын даражасын көтөрөт. Арабтар эң төмөн катмар эле, кийин дин келгенден кийин Аллах субханаху ва таала бул арабтардын даражасын көтөрдү. Бүткүл дүйнөгө булар атактуу болуп өздөрүнүн державаларын курду. Булар мусулмандардын арасынан ар түрдүү илимдеги аалымдар чыкты. Математика жагынан болобу, астрономия жагынан болобу, философия болобу, ушундай аалымдар, мусулмандар чыгып, бүткүл дүйнөгө Аллах Таала мусулмандардын даражасын көтөрүп койду. Бирок устаз, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Бирок азыркы реалдуулукта дүйнөлүк аренада болуп аткан окуяларда эми мындай моюнга алыш керек го дейм да. Биз мусулмандардын чынында алсыз экенибизди далилдеп берип коюп атат окшойбуз дейм да. Анткени жүрөгүбүздө кыжаалаткерчилик бар экенине Аллах күбө чынында. Бирок ошол кыжаалаткерчиликти себеп болгон иштерди токтотуп коюуга алсыз экенибиз көрүнүп турат да. Дагы деле баягы мусулман бир туугандарыбыздын өмүрү ушундай массалык түрдө кырылып атканын көрүп атабыз да. Бирок биз дагы деле кыжаалаткерчилик боюнча олтурабыз да ордубузда. Ушул акыр кыяматтын белгилеринин, мындай чоң белгилеринин башталганынан кабар бербей атабы ушул устаз? Албетте кыяматка жакын көп фитналар болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кыяматка жакын кой баккан адамдар бийик үйлөр салышат. Энелер өздөрүнүн кожоюнуну төрөйт. Убакыттын берекеси кетет, музыка көбөйөт. Ушундай Шам жергесинде дагы ушундай ар түрдүү согуштар болот деген. Шам жергеси азыркы ошол жерлердин баардыгы Шам деп айтылат да. Палестина, Булардын баардыгы эми кыяматка жакын
көп кыяматтын белгилери болот атат азырчы. Чоң белгилери эле калган. Ошол Дажжалдын келүүсү, Махдинин чыгуусу, Иса алейхисаламдын асмандан түшүүсү, бул ушул чоң белгилери калган. Ал эми андан башка бүт майда белгилери болот атат да азырчы. Анан биз эми баягы чоң белгилерин күтпөй азыр кыла турган мусулман катары кыла турган эмне милдетибиз бар биздин? Өзгөчө азыркы болуп аткан окуяга байланыштуу. Негизи эле ушул мусулмандарда 4 мисалы азыр фикхи 4 мазхаб болсо азыркы заманда ошолордун бири Малики мазхаб. Ошолордун имам Малик деген мазхаб башчы алым айткан сөзү бар да. Бул үммөттүн акыркылары ийгиликке ушул нерсе менен жетет дейт. Кайсыл бул үммөттүн баштапкылары кайсыл нерсе менен ийгиликке жеткен болсо, мына ошол нерсе менен үммөттүн акыркылары да ийгиликке жетет дейт да. Мындайча айтканда, ошол сахабалар, табииндер кайсыл амалдарды кылган, алардын ой пикирлери, мышлениялары кандай болгон, мына ошондой даражага ошол нерселерди биз алып келе турган болсок, биз дагы иншалла ийгиликке жетебиз деп ойлойм да. Негизи эле ушул бүткүл ааламда ушул мусулмандар төмөндөп кетти деп аалымдар ушул анализ беришкен да. Китептер жазышкан, Инхитатул муслимин деген китептер жазышкан. Эми ошол мусулмандардын төмөндөп кетүүсүнүн себептерин дагы ар ким ар кандай анализдеген. Кээ бирлер айткан мусулмандар технологиядан алыстап кетти дейт, кээ бирлер дагы бир нерсени айтат, кээ бирлер ынтымак жоголду дейт. Мына ошолордун негизги эле ошол себептеринин бири бул мусулмандар өздөрү бул ислам дининен алыстап кеткен ушул себеп да. Негизги чоң себеби ушул. Негизги чоң себеби ошол да. Арабтар Орто Азия жергесине басып келген учурда, Орто Азия басып келген учурда, ал заманда ошол кагазды дүйнөдө Кытайлар эле чыгарган экен да. Кытайлар эле чыгарып, бирок ошол Кытайлар ошол кагаз кантип чыгат, ошонун технологиясыны башка эч кимге үйрөткөн эмес экен. Бирок ошол Талас жергесинде, ошо Кыргызстандын ошо Талас жергесинде арабтар менен Кытайлардын чоң согушу болуп, ошол согуш болгондон кийин Кытайлардан 2 Кытай мусулмандардын колуна туткунга түшөт экен. Бул ошол 2 Кытай кагазды чыгарган билген адамдар болот да. Аллахтын бул хикматы болчу. Алланын хикматы да. Түшкөндөн кийин ошол учурда мусулмандар кандай мамиле кылат? Бул 2 Кытайды өлтүрүп салбастан, бул 2 Кытайды алып барып алып кагаз чыгарганды үйрөнүшөт мусулмандарчы. Кагаз чыгарганды үйрөнүп, ошол учурдагы ошол Багдад, Ирактын жерлеринен кагаз чыгарылып, тез арада мусулмандар сабаттары жоюлуп, сабатсыздыгы жоюлуп, мындайча айтканда ошол чоң илимпоздор мусулмандардын арасынан чыгып кетет да. Ал эми азыркы заманга кайта турган болсок, биздин мышлениябыз кандай болуп калды? Биздин ой жүгүртүүбүз аларга каршы болуп калды да. Душманды өлтүрүп салыш керек, анан бир пайда болуп турган болсо, бул деген башка мамлекеттен чыккан, бул кафыр, бул эме депчи. Сахабалар, табииндер болсо, булар душманынан деле пайдаланганын аракетин кылган. Мисалы, кайсы бир согушта, Ухуд согуш беле же Бадыр согуш беле эстен чыгып атат, сахабалардын колуна мушриктер туткунга чыгып калат. Ошо мушриктердин арасында араб тилин жазган билген кат сабаттуу бир мусулман туткунга түшөт да. Мына ошол адамды дагы мусулмандар өздөрүнүн балдарын окутуп, 1 жыл окутуп, анан кайра өзүнө жиберет да. Боштондукка чыгарат да. Ошол азыркы заманда ошол биздин ой жүгүртүүбүз болобу, биздин ошо динге болгон гам күйүүбүз болобу, ошол илгерки сахабалардын доорунан алыстап кеткендигин себебинен ушунун баардыгы ошо болуп атат да азырчы. Мындайча айтканда биздин мусулманчылыгыбыз тилибизден, анан баягы эмне десек, өлгөндөргө Куран окуудан башка нерсеге деле мындай жарактуу эмес да. Баягы күчтүү мусулман баягы жогоруда айткандай туура эмес нерсени көрсө ушундай кол менен жулкуп эле токтотуп коюуга ыйман ушундай күч кубат берип туруш керек эле да. Бирок азыр биз чынында моюнга алыш керек, жүрөктөн гана кыжалат болуу деңгээлинде экенбиз да. Кандай дедиңиз? Туура айтасыз. Анан негизинен ушу бул мусулмандардын мусулмандарга Аллах Тааланын жардам келиштиги үчүн бул мусулмандар баардыгы ынтымакта болуш керек. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я юхаллазина аману иттакуллаха хакка туқатихи". Эй имандуулар, Аллах Тааладан кандай коркуш керек болсо, ошондой коркула. "Вала тамутунна илля ва антум муслимун". Силер мусулман абалда гана өлгүлө.
ваътасиму бихаблиллахи жамиан. Аллах Тааланын жибини баардыгыңар бирдей кармагыла дейт. Вала тафарраку, бөлүнүп жарылбагыла. Вазкуру ниъматаллахи алейкум, Аллах Тааланын берилген нематыны силерге эстегиле дейт. Из ушул учурда эстегиле дейт. Кунтум аъдаан, силер бири-бириңерге душман элеңер дейт. Сахабалардын заманасында Аус менен Хазрач уруусу бири-биринен душман болчу. Фааллафа байна кулубикум, Аллах субханаху ва таала силердин жүрөгүңөрдү мындайча айтканда бириктирип койду. Фа асбахтум би ниъматихи ихвана, Аллах Тааланын нематы аркылуу силер бир тууган болуп калдыңар дейт да. Мына ошол диндин берекесинин себебинен алар ынтымак болду. Ынтымактын негизинде анан эмне алар мусулмандар, ошол сахабалар жеңишке жетишкен, сахабалардын даражасы көтөрүлгөн да. Бакы мүмкүн болсо устаз, биз чынында аалым киши эмеспиз, сиздердей бакы илим үстүндө жашап жүргөн киши эмеспиз да. Ошого мүмкүн болсо ар бир айтылып аткан аятка же болбосо айтылып аткан хадиске мындай таржымал берип чечмелеп да өтсөбүз. Анткени түздөн түз Куранды кыргызча маанилер менен айтканда кандайдыр деңгээлде бизге баягы бүдөмүк ойлор да пайда болуп калат да. Жогоруда эле айтылган аятты мындай чечмелөөнүсүн да айтып берсеңиз, анткени баягы сахабалардын доорунда эки уруунун бири-бирине болгон душмандыгын тарыхын айтып берсеңиз, анткени ал исламга чейинки болгон окуя да биз билишчү. Ошону айтып анан баягы ислам келгенден кийинки арабтардын эмес, балким мусулмандардын даражасы көтөрүлгөнүн да бир баяндап берсеңиз устаз. Бул ошол аят аалымдар жазышкан тафсир китептеринде. Бул аят ошол Аус жана Хазрач деген Мадинадагы эки мусулмандардын уруусуна түшкөн аят дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин 13 жыл Меккеде мээнет кылып дин таркатат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадина шаарына хижрат кылат. Мадинага барган кезде ошол Мадинада жөөттөр жашайт. Анан кийин жөөттөрдөн сырткары ошол жерде мусулман исламды кабыл алган арабтар жашайт. Булардын эки уруусу болот, Аус жана Хазрач деген эки уруу болот да. Анан өмүрү бирикпеген Аус менен Хазрач ошол исламдын берекетинин себебинен булар баардыгы бир ынтымакка келип, бир кол, бир баш болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга итаат кылып, булар динди алдына коюп булар жашап баштайт. Мына ошол кезде булар ошол мусулмандар ийгиликке жетет да. Ийгиликке жеткенден кийин Аллах субханаху ва таала ошол Куран аяттарын түшүрөт. Эй имандуулар дейт. Эй имандуулар, силер Алладан кандай коркуш керек болсо ошондой коркула дейт. Биз баардыгыбыз айтабыз Алладан корком депчи, бирок анын да даражалары бар. Алладан коркуу дегенди түшүндүрүп беришиңиз керек. Аллахтан коркуу деген таква, Аллахтан коркуу деген эми аалымдар ар кандай бул жерге түшүнүктөрдү берген. Мына ошолордун бири, ким Аллах Тааладан коркот десе, кайсыл адам жалгыздыкта, жалпы элдин арасында кандай жүргөн болсо, жалгыздыкта дагы ошондой жүрө алса дейт, бул адам чындап эле Аллах Тааладан коркот дейт да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат: "Ал муслиму ахул муслими", мусулман башка бир мусулмандын бир тууганы дейт да. "Ла яхунуху", ал мусулманга кыянат кылбайт дейт. "Вала якзибуху", жалган дагы айтпайт дейт. "Вала яхзулуху", аны кыйнап кордобойт дагы. "Алал муслими харамун ирдуху ва малуху ва дамуху", мусулмандын каны дагы, анын аброю дагы, анын мал мүлкү дагы башка мусулманга арам дейт. Ошол мусулмандын канынын төгүү же болбосо анын аброюнун төгүү же анын байлыгын тоноушулук, алышлык, бул башка мусулман үчүн арам дейт. "Ат-таква хахуна", деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, таквачылык бул жүрөктө деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөккө ишара кылган. "Бихасби имри минаш шарри яхкира ахахул муслим", мусулман адам дейт, башка бир мусулманды мындай төмөн санашлык, бул ошол жаман адам экендигине ушул адам өзү жетиштүү болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып кеткен да. Эми таквачылык бул жүрөктө болот экен да, негизичи. Таквачылык жүрөктө болот. Ошол элдин арасында кандай жүрө турган болсок, дал ошондой жалгыздыкта да ошондой жүрө ала турган болсо, мына ошол адам таква. Башка бир аалымдар айтат, Саид Журжани болсо эле, ошол эң таква адам, олия ким десе, бул дейт, Аллах Тааланы кандай тааныш керек болсо, тааныган болсо, Аллах Тааланын буйруган нерселерин аткарып,
Аллах таала тыйган нерселерден тыйылып, жана дүйнөгө кызыкпай акыретке умтулуп жана бул лаззат жашоолордон мындай көп ошонун эмесиге батпастан, кумарданбастан жашоо өткөзгөн болсо, мына ошол адам Аллага жакын адам деп аалымдар ушундай аныктама беришкен да такыбачылыккачы. Анан устаз ушул мусулмандын бул дүйнөдө дагы бактылуу болуусу жана акыретте дагы бактылуу болуусу баягы мен түшүнүшүмчө Курандын кайсыл бир аятына дуа иретинде келет да. Кыргызча мааниси Аллахым бизди бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу кыл деген баягы дуа иретин аят бар. Ушул чечмеленүүсү кандай ушунун? Баягы анткени бул дүйнөдө өзү бактылуу болуу учурлар ошо жогоруда сиз айткан лаззат учурлары да эң баягы сезимге ушундай бир жагымдуу учурларда болгону ал адал болуу шарты менен да. Ошондо бул дүйнөдө бактылуу болуу кантип өлчөнөт? Бул бактылуулук бул чоң бир маанини камтыган бир Бул сөз да. дүйнөнүкүн айтабыз. Бул дүйнөнүкүнчү. Биринчи жүрөктүн бактылуулугу бар. Ал жүрөктүн бактылуулугу бул жүрөктө болгон тынчтык. Тынчтык менен өлчөнөт. Жүрөк дөгөнү салсакчы. Мисалы биз билбейбиз, мусулмандардын жүрөгүндө ушундай бир тынчтык бар деп аалымдар жазган. Мындай тынчтык дейт. Бай деген миллионер кафирлардын жүрөгүндө мындай тынчтыкты таппайсың дейт да. Мусулмандардын жүрөгүндө Аллах таала тынчтык берген дейт да. Бул бактылуулуктун бир бөлүгү булчу. Анан дагы бир бактылуулук бул мал мүлкүндө жашаган жашоодо береке болуусу, бул дагы адамдын бактылуулугунан болот. Береке же болбосо мындай бакубат болуусу. Ден соолукта бакубат болушу. Мисалы ден соолугу бар болушлук бул өзүнчө бактылуулук. Биринчи байлык ден соолук дегендей, бул ден соолук дагы бул Аллах тааланын берген неаматы, бактылуулугу да, бактылуулук да. Ошондой эле жакшы аял, жакшы кошуна, жакшы улоо, жакшы кенен үй, жакшы кошуна, мунун баардыгы ушул бактылуулукка кирип кетет да. Ошол баягы сиз жогоруда айткан 4 нерсени пайгамбар салттап өткөн эмеспи? Кошуна, жакшы аял, унаа, жакшы үй деген нерсечи. Ошонун эки нерсеси биз кааласак да каалабасак да акчага байланыштуу нерселер да. Бул жакшы кенен үй болуусу жана жакшы баягы жолдо калтырбай турган улоонун болуусу кандай деңгээлде баары бир акчага байланыштуу окат да. Анын үстүнө баягы биз исламдын 5 тиреги деген эки нерсе дагы түздөн түз акчага байланыштуу. Бирөө зекет берүү, экинчиси, бешинчиси ажыга барып келүү. Мындайча айтканда мусулмандардын мен азыр баягы жогоруда эң эфирдин башында айтайын деген нерсе азыр чыгып келип атат да. Азыркы күндө биздин алсыздыгыбыз ушул жашообуздун кедейликке батырылып калган окшойт дейм да. Анткени каалайбызбы баягы технология заманында тыйының болсо күчтүүсүң да, чынында. Анткени баягы ордуңда отуруп дуа кылган өтө жакшы. Бирок кээ бир учурда баягы өзүңдү коргоо иретинде бир нерсе болуш керек да колуңда. Азыр биз ачык көрүп атабыз. Баягы кандай деңгээлде баягы жооп кайтарганга деле бизде кыйратарлык деле мусулмандардын колунда курал жок экенин көрүп атабыз да. Ал курал түздөн түз акчага бааланган окат да. Ошону айтайын дегеним, мусулмандар баягы байлык жактан дагы бакубат болуусу бул милдет го дейм да, өзүм мен түшүнүгүмдө. Кандай дейсиз? Албетте бул деле милдет. Аллах таала Куранда айтат: "Ва аидду лахум мастата'тум минал куввати". Силер мусулмандар дейт, душманыңарга каршы колдон келишинче күч даярдагыла, аттарды даярдагыла деп айткан. Албетте бул ибарату нас деп коет. Ошол аят бул атка тиешелүү аят да. Ат ошол заманда ат болгон да, эмичи. Бирок аалымдар ишарату насты түшүнөт. Ишарату нас деген бул жерде далалат нас дейт. Бул жерде ал жерден иллат түшүнөт. Иллат деген ушул аттан максат эмне? Максат ошол душманга коргоно турган күч. Азыркы заманга тиешелүү кандай жаңы үлгүдө зарыл күч керек болсо, кандай жакшы бир эме керек болсо, ушунун баардыгыны мусулмандар мындай даярданыш керек. Бул жөн эле бир мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, балким бул менин диний бир милдетим деген бир жүрөктө сезим болуш керек да. Мындайча айтканда устаз, бүгүнкү күндө биздин баягы куралдык жактан да алсыздыгыбыз, мусулман эмес баягы коомдорго караганда куралдык жактан алсыздыгыбыз бул күнөө кылып атканыбыздан кабар берет да ошондо. Ошентип айтсак да болот. Эгерде ошо жок дегенде жүрөгүбүздөн ошол бир кебүү болуш керек да. Азыркы мисалы азыр болуп аткан жерлерге биз азыр барганыбыз менен бара албайбыз эле, пайда деле жок. Барыш керек деп айтпаймын.
азыр эң негизгиси биз эмне дубада болуш керекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ад-дуа мухул ибада". Дуа бул ибадаттын маңызы дейт. Аллах Таала бизди ибадат үчүн жараткан. Ошо ибадаттын дагы негизги маңызы бул дуа экен да. Азирети Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аркасына учкашып баратып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абдулла ибн Аббаска айткан насааты бар да. Я гуламу ала уаллимука би калиматин, балакай дейт, мен сага ушундай бир сөздөрдү, ушундай бир насаатты айтайын дейт. Бул сага пайдасы тиет дейт да. Биринчиси ихфазиллаха яхфазка. Сен Аллахтын өкүмдөрүн сактагын дейт. Аллах сени сактайт дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала айтат: "Эй пайгамбар, Аллах тараптан келген динди сен жеткизгин дейт. Валлаху ясимука минан нас". Аллах Таала сени дейт адамдардын жамандыгынан сактап коет дейт да. Эгерде биз Аллахтын өкүмүн сактай турган болсок, Аллахтын динин жеткизе турган болсок, бул Аллах Таала өзү сактап коет. Ал Аллах Тааланын убадасы да. Вайза саалта фасалилла. Эгерде сен сурай турган болсоң, Аллахтан сурагын дейт да. Вайза стаанта фастаин билла. Эгерде сен жардам сурай турган болсоң, анда Аллахтан жардам сурагын дейт да. Билгин дейт. Эгерде бул үммөттүн баардыгы топтолуп сага бир пайда берем деп аракет кылса дейт, эгерде Аллах каалабаса, сага кыпындай дагы пайда бере албайт дейт да. Эгерде баардык үммөт топтолуп сага зыян берем деген болсо, анда сен билгин, алар Аллах каалабаган болсо, анда кыпындай дагы зыян бере албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхуга үйрөткөн да. Мына ушул негизинде биздин азыр колубуздан келген нерсе ушул дуа, намаздарда, дуаларыбызда ушундай бир дуа кылып, жок эле дегенде жүрөгүбүздөн бир кыжаат болуш керекпиз да. Анан баягы чынында биздин колубуз же бутубуз жетпейт ал тарапка. Мусулмандар үчүн, мусулман бир туугандарыбыз үчүн барып баягы суун таш берип, жоктогонде суусагандарга суу жеткизип, ач калгандарга тамак жеткизүүгө кандай дегенде уюштуруп кылса болот. Бирок айтайын дегеним, түздөн түз барып мындай барганга деле болбойт да. Баягы мамлекеттик деңгээлде деле ага уруксат берилбейт го. Бирок айтайын дегеним, бирок болуп аткан окуялардан баягы тарбия алса болот го дейм да. Анткени Кудай сактасын, бул нерсе баягы Кыргыз өлкөсүнүн башына түшпөсүн деп Аллахтан тилек дуа кылабыз жана баардык мусулмандар бул нерседен эртерээк кутулуп, Кудай буйрса мусулмандар кайсыл бир доорлордо дүйнө жүзү эсептеше турган деңгээлге чыксын деп тилек дуа кылабыз. Бирок ошондо деле баягы бизди эртерээк күчтөнгүлө, эртерээк ойгонгула, баягы өзүңөрдү коргоп кала турган бир күчкө ээ болгула деген бир Аллахтын хикматы бардай сезилет да мага ушул окуялардачы. Албетте, ар бир болуп аткан окуядан мусулмандар ошол үлгү алып, тарыхты карап, бүт кошуна мамлекеттерди ошо эмелерди ойлонуп, ар бир мусулман ошол бирдиктүү бир пикирде бир болгонубуз жакшы болот да негизичи. Анан баягы чынында дуа кылганга эмне жетсин? Аллах дуаларыбызды кабыл кылсын, дуаларыңыздарды кабыл кылсын. Бирок ошол эле учурда аракетке да келишибиз керек го дейм да. Аракет дегенибиз кандай? Баягы өзүбүздүн жашообузду бекемдеп, өлкөбүздүн бакубаттуулугуна салымыбызды кошуп, анан мисалы үчүн бүгүн мен Кудайга шүгүр, негизи мен ушул Чубак устаз, Муктайбек Арстанбек, Бакчар Шарапов, ушундай бир керемет устаздардын ушул артынан анча мынча ээрчип болсо дагы сабагын угуп калган мая Кудайга шүгүр дейм да. Анткени бүгүн ушундай окуя болду. Биздин чакан баягы ишкерлигибиз бар да, ага ал ишкерликти жүргүзүү үчүн мамлекетибиздин казынасына баягы салык төлөш керек го. Ошол салык төлөөнү мен пландаштырып жүргөм, бирок баягы салык төлөө жагынан өздөрү чалып чакырышты, кел сага жол жобосун үйрөтөлү депчи. Мен сыймыктануу менен бардым. Анткени Муктайбек устазыбыз, Муктайбек Арстанбек устазыбыз ушундай сөзү бар да. Өлкөңө жардам бербесең, сен мындай өзүң жарамын деп деле ойлобо дейт да. Кыргыз жарамын деп деле ойлобо деп. Өлкөгө баягы жардам берүүнүн бирден бир баягы ключевой моменти бул каржылык жардам да. Каржылык жардам. Каржы болсо өлкө эртерээк бакубат болууга мүмкүнчүлүк ачылат го. Ошого ар бирибиз кандай деңгээлде баягы өлкө үчүн ушул ансыз деле карызга батып турган өлкөнүн
бул жетине болгон баягы көз карашыбызды оңдосок дейм да. Ал жака барып мен бир нерсеге күбө болдум. Өлкө, мамлекет, мыйзамдар бизди кыйнабайт экен чынында. Өтө жеңил мыйзам. Каалаганды ишкерликти кыл, баягы налогу дейбизби? Өтө аз. Ошону дагы бербей атканыбызга мен аябай уялып кеттим барыпчы. Ошону баардыгыбыз учурунда берип турган болсок, азыркы карызыбыз деле болбосо керек эле дейм да. Балким ортодон анча мынча угармандар айтышы мүмкүн. Бергенде деле жеп коймок, башка кылмак депчи. Анан муктазыбыз айтат да, сен биринчи бер дейт да. Берип көр, анан жеген жебегенин Аллахтын алдыдагы иши го. Бирок биз бергенде өзүбүздүн моюнубуздагы милдет катары билишибиз керек экен да. Өлкөгө беришибиз керек экен бир нерсечи. Жогорудагы баягы күчтүү баягы өлкөнү түзүп, күчтүү өлкөгө айлануу, мамлекет болуу ар бир жарандан башталса керек деген түшүнүк келди да бүгүн. Өтө туура айттыңыз. Себеби бул Аллах Тааланын закону. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Аллах Таала эч бир коомду өзгөртпөйт дейт. Качанга чейин ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө дейт да. Коом деген сөз ар бир адам өзүн өзгөртмөйчү деген, ар бирине кайрылуу да бул негизи. Мисалы биздин эме Исхак Разаковдун деле сөзү бар го. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот депчи. Биз эл дегенибиз менен ошо ар бир адам ошол өзүдөн баштаса, ошол ар берип аткан налогун деле ошол эмне бир мамлекетке жардам деген максатта бир бере турган болсо, ар бир адам ошол бир таштандан таштабай турган болсо, анда бул баардыгын иншалла ошол бириккенде бул коом оңолот да, ошондойчу. Мисалы элдер айтат да, мисалчы, бийлик жаман депчи. Эми бийликти эле жактамайм деген жокмун. Мисалы кээде болот да, мисалы базарда октойт, мисалчы, картошканы алдап сатып атат. Мунусун бийлик алдап саткан жок да. Ар бир адамдын өзүнүн бир кадам таштай турган болсо, туура жакка, алдабашлыкка, анан башка адамдар деле ошону карап туруп үлгү алат да. Бакы Нуржигит агайыбыздын бир сөзү бар го. Азыр өлүп калчудай жаша дейт го Нуржигит агайыбыз. Айтайын дегеним, ошол сиз жогоруда айткандай эл арасындагы адамдардын жеке баягы өзүнө жана башкаларга болгон кыянатчылыгында бул такыбалчылык, чынында сиз айткан жогоруда айткан такыбалчылыктын жетишсиздиги экени айгиленип турат. Анткени ошол мен дайым баягы корком да, ушул эми Кудайга шүр, чөйрөбүз Кудайга шүр жакшы адамдар менен оролгон, бирок ошондо деле өткөн сабактарыбызда Бакчар устазыбыз айтып өттү эле, Шарапов устазыбыз. Адилеттүү адамдар чынында өзү аз болот депчи. Дүйнөдө өзү адилеттүү адам өзү аз болот депчи. Буну күнүмдүк жашоо деле далилдеп атат да. Мусулмандардын арасында деле адилеттүүлөр аз да. Баары эле мусулмандай, бирок адилеттүүсү аз көрүнөт го. Ошол корконубуз ушул адилетсиздик кылып аткан же урулук кылып аткан же Аллах нааразы болуп аткан ишти кылып атканда ажал келип калса эмне болот деген бир коркунуч жашаса дейм да, элдин жүрөгүндө, мусулмандардын жүрөгүндө. Анткени баягы өлүм чынында бул адамдарды ойготуп туруучу бир момент экен да, баягы. Ошол маалда өлүм келип калса эмне болот башка? Анткени эч ким билбейт го. Кээ бир ушундай окуяларды угуп жүрөбүз. Тамак жеп отурган жеринен каза болуп калгандарды угуп жүрөбүз. Жөн эле ушул кече бир жума мурун бир ашканада бирөө кашыгы тамак жеп аткан кашыгы колунан түшүп кетип, эңкейип кашыгын алгыча кетип бериптир да. Жанын Аллах Таала ошол маалга ажалын жазган экен, кетип калыптыр. Айтайын дегенибиз, качан өлүм келерин билбегенден кийин такыбалыкка ыктап, Аллахтан коркуп, баягы Аллахтан коркуу ошол болсо керек да. Ар бир кылып аткан ишибизден Аллах ыраазыбы, нааразыбы? Эгер ыраазы болсо кыла бер. Аллах ыраазы. Аллах нааразы болду, токтот. Даже ойлонбо аны деген бир баягы ой, гам жүрөктө жашаса экен деген ой да, устаз. Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз эме депчи, биринчи каржылыктагы болбосо биз алсыз болобуз депчи. Бул туура нерсе. Каржылыкта болуш керек. Бирок бул менен чектелип калбаш керек да. Себеби Нуржигит агайдын дагы бир сөзүн эстеп кеттим. Мисалы күчтүү мамлекеттер болгон дейт да. Каржылыгы күчтүү, мисалы СССР сыяктуу мамлекеттер болгон дейт да. Бир учурда аябай курал дагы күчтүү болгон дейт, дүңгүрөп турган дейт да. Бирок бүгүнкү күндө азыр алар жок дейт да.
ошондой эле бир каржылык акчалар болушу мүмкүн. Ал идеология өзгөргөн себептен же башка бир себептен өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн албетте каржылык деле зарыл нерсе, ал деле керек нерсе. Бирок ошол менен алек болуп калбастан баардык тармакты бирдей алып кетиш керекпиз да. Мисалы кээ бир адамдар айтат го, мисалы бизде Кыргызстанда акчабыз жок болгону менен башка бай мамлекеттерге караганда кээ бир социологиялык кээ бир маселелер бизде чечилген дейт да, мисалычы. Бизде мисалы кары картаңдарды урматтоо деген бар. Дагы ушундай бир кандай эмелер, жакшы нерселер бар да, мисалычы. Ал нерселерге өтө көп акча коротулушу мүмкүн да, мисалычы. Ошол себептен бул акча деле керек, финанс жактан да өсүш керекпиз, бирок ошо менен биргеликте бул бизди ошол бирден бир ошол жакшы жолго алып чыга турган, бир куткара турган, биздин деңгээлибизди көтөрө турган ошол ар бир мусулман ошол динге кадам таштаса, балдарын окутса, өздөрү дагы окуп, бизде алхамдулилля Кыргызстанда өтө чоң жакшылык бар. Бизде эркиндик бар. 2000ден ашык мечит бар. Каалаган мечитке барып, каалаган сөздү уга алабыз. Дин эркиндиги Кудайга шүгүр биздечи. Мына ошол эркиндикти пайдаланып, туура жакка пайдаланып калсак, сиз менен биздин ийгилигибиз да. Эгерде ушул эркиндикти пайдаланбай калсак, өзүбүздү гана шорубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Игтаним хамсан кабла хамсин." 5 нерседен алың, 5 нерседин кадыр баркын бил дейт да. Биринчиси хаятака кабла маутик. Өлүп калыштан алдың жашоонун кадыр баркын бил дейт да. Ал мауту яти багтатан, өлүм кокусудан келе турган нерсе да. Экинчиси сихатака кабла марадик. Ооруп калыштан алдың ден соолугунун кадыр баркын бил дейт да. Эки неамат бар дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи. Бул көп адамдар ушул эки Алла Тааланын берген белегини туура эмес мына пайдаланбай калат дейт да. Биринчиси ас-сихха, ден соолук дейт. Экинчиси аль-фарук, бош вакыт дейт да. Кыргызстанда алхамдулилля бош вакытта биздечи бош вакыт көп. Кыргыздар жай бою иштесе кыш бою эс алат, кыш бою иштесе жай бою эс алат. Алек болуп кала тургандай да бизде система деле жок алхамдулилля. Үчүнчүсү карып калыштан алдың жаштыгыңдын кадыр баркын бил дейт. Кедей болуп калыштан алдың байлыгың кадыр баркын бил дейт. Анан алек болуп калыштан алдың бош вакытыңдын кадыр баркын бил деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан да. Анан баягы мусулмандардын ушундай бир бош отурууну же болбосо жөн эле убакыт өткөрүүнү жек көрүүсүн чоң устазыбыз да сонун чечмелеп берген го. Керек болсо мусулмандарга баягы бир жумада өз дем алыш деле жок шариятта депчи. Баягы кээ бир биздин аттуу баштыларыбыз жума күнү дем алыш кылыш керекпиз, жума намазы бар деген сыяктуу бир мыйзамдарга чуркап жүрдү го. Бирок аны чоң устазыбыз көз тирүү кезинде өтө сонун чечмелеп бергенде мен ушул убакка чейин башкаларга айтып, анан өзүм укканда да жыргайм да. Мусулмандар өзү дем алууга деле өзү баягы милдеттүү дагы эмес дейт го. Жума күнү майрам, жуманын бир жакшы күнү. Анткени жума жамаат менен окулуучу намаз бар. Бирок ал эс ал деген сөз эмес. Жума намазыңды окудуңбу, тарап кет. Тарадагы үй бүлөң адал тамак менен багууга кириш деген сыяктуу чоң устаздын өтө бир керемет чечмелеп берген баягы сөзү бар эле да. Айтайын дегеним, жогоруда сиз баса белгилеп өткөн азыркы биз мусулмандардын жашоосундагы бош убакыттын көп болуусу дагы биздин алсыз жана мокок экенибизге далил болуп атат да. Ал эми ал бош убакыттарды жөн эле толтуруп койсо деле болот. Баягы кандайдыр бир иш менен алек болупчу. Бирок биз ошол алек болуучу иштердин дагы бизди өстүрүүчү, бакубат кылуучу, курчутуучу, динибизге бекем болуучу иштер менен бир жашообузду тартиптеп алган болсок, анда тез аранын ичинде биз чынында өтө күчтүү баягы мусулман коому болуп чыгат элек да. Бош вакыт боюнча дагы бир кошумча айтып коеюн. Мавлана Юсуф рахматуллаху алейхи деп Индияда жакын арада бир чоң алым өткөн. Бул киши Шарх Манил Асар деген Тахави хадис китебине араб тилинде чоң шарх китеп жазган да. Бул чоң алымдардын катарына кошулат. Ханафи мазхабта бул ошол алым айткан сөзү бар да. Адамдар үч нерсе себептен дейт, адамдар динден муртат болот дейт да. Мындайча айтканда динден алыстай баштайт дейт да. Биринчиси бош вакыт дейт. Экинчиси өтө кедей болуп калуу дейт да. Себеби көп Африка өлкөлөрүнө барганда
ошондой элдерди көргөн экен. Кедейликтин себебинен баптист болуп кеткендер, башка динге өтүп кеткендер дагы болот экен да. Үчүнчүсү илимсиздиктин дейт да. Такыр динден маалыматы жок болуп калса, мен чоң атам молдо болгондо эле өзү баптист болуп кетиши деле мүмкүн экен да. Мына ошол илимсиздик, кедейлик, өтө кедейлик, анан кийин бош вакыттан адамдар динден кайта баштайт дейт да. Эми ошол Мавлана Юсуф рахматулла алейхинин жеринде жашаган аалымдар азыр эми айтат экен, бизде Кудайга шүгүр кедейлик жок, андай деле билимсиздик жок. Бизде азыркы учурда бош вакыт көбөйүп кетти дейт да. Өзгөчө ушул жаш балдарда булар ошол буларды караган эч ким адам жок дагы, булардын уже бош вакытысы ар кандай интернетке, башка бир туура эмес маалыматтар, туура эмес бирдемелерден алып отуруп, булар өзү кебетеси мусулман эмеспин деп айтпаса деле, бирок анын пикири, анын ой жүгүртүүсү уже мусулман эместердин ой жүгүртүүсүнө окшоп калды деп аалымдар азыр тыянак чыгарып атыптыр да. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргызстандын абалында баягы Кыргызстанга келген коноктор тескерисин дагы айтып аткан сөздөрүн угуп жүрбөйбүзбү? Баягы мечиттерге барсаң өзгөчө жаштар көп экен, Кыргызстандын келечеги кенен экен деп өзгөчө араб өлкөлөрүнөн келген конокторубуз баягы сыймыктануу менен, таң калуу менен айтып жүрбөйбү? Баягы айтайын деген учубуз куура эмес, Кудайга шүгүр. Бизде чынында илим жаатында сиз жогоруда айткандай эркиндигибиз бар экенине чынында Кудайдын бул бизге берген өтө бир жакшылыгы. Андан тышкары баягы бирок бизде бош убакыт бизде деле көп негизичи устаз. Анткени өзүңүздүн эле эгер тегерек четибизди карай турган болсок, өзүбүздүн эле тегерек четибизди. Мисалы үчүн бир 100 таанышыбыз болгон болсо, ошонун 99-ында бош убакыт аябай көп. Кандайдыр деңгээлде бир 7 саат же 6 сааттык иши бар. Калган 18 саат же 17 сааты ортосунда бир уйкусу болбогон болсо, денесинин акысын бере турган. Калган убактысы жынында бекер да. Же мешитке барып билим албайт, же өзүн өнүктүрүүгө бир жумшабайт, же жашоосунун бакубат болуусуна жумшабайт да. Айтайын дегеним ушул жашоодогу боштук дагы сиз жогоруда айткандай ушул мокотуучу бир нерсе экен да. Боштукту кантип толтуруш керек жана ал толгон нерсе кантип келет жашообузга? Кантип алып келебиз ошону? Бул бош вакытты негизи адам өзүн өзү контролдош керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Аль-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут." Эң акылдуу адам дейт, ким өзүн өзү контролдогон болсо дейт, жана өлүмдөн кийинки жашоо үчүн амалдарды жасаган болсо, мына ошол адам эң акылдуу адам дейт да. Адам жатаарда күнүгө өзүн өзү контролдош керек. Мен бүгүнкү убактым кандай пайда болду? Диниме кандай пайда болду? Дүйнөмө кандай пайда болду? Үй бүлөмө кандай пайда болду? Элиме кандай пайда болду деген адам өзүн өзү күнүгө контролдой турган болсо, албетте бир дениге бир учурда адам өзгөрүп, бош вакытты таштап коюш кыйын нерсе. Адам ошол адамга өзүн өзү көндүрүш керек. Мисалы китеп окуш керек. Китеп окуганда мисалы күнүгө бир бет китеп окулса, ошону акырын көбөйтүп отуруп 2 бетке көбөйтүш керек. 2 бетке болсо 3кө көбөйтүш керек. Ошондой эле жумуш башында бир адам жумуш кыла албаса, ошону көбөйтүп ар бир нерсеге ошо бош вакытын кетирбегенден адам өзүнүн пикирде боло турган болсо, бул адам өсөт да. Мындайча айтканда, бош отуруу бул күнөө экенин түшүнүш керек негизи, биринчи менин оюмча да. Эгер бош отуруунун күнөө экенин билсе, ал кыймылга кирсе керек да. Анткени бош отуруп күнөөгө батуу бул чынында кор адамдын иши болсо керек да. Биз эч бир адам кор болушту каалабайт да, бирок өзү кордуктун үстүндө отурат, бош отурат. Жана жашоосу өтө мындай кедей да. Биз башынан бери сүйлөп аткан нерсе бул мусулмандардын бакубат, күчтүү болбогонунун айынан бүгүнкү күндө чынында массалык түрдө кырылып аткан себеби ушул болсо керек. Эми баягы сөз келгенде айтып коюшсек туура эле болсо керек. Бул интернет булактарында деле кенен кесир жайылып жүрөт. Түркия мамлекетинин баягы президенти бир учурдагы баягы Палестинанын географиялык картасын, андан азыркы учурдагы географиялык картасын мисал менен түшүндүргөн видеолор жүрөт. Ал жакта мен бир эле нерсени түшүндүм. Мусулмандардын алсыздыгы ушунчалык экен.
70 жыл мурунку килттейген ушундай бир чоң жерин жөн эле берип коюптур да. Берип эле койбостон бүгүнкү күндө жөн эле баягы эми өчтө алсыздыгыбызды көрсөтүп аткандын бир далилин түшүнө алдым да. Ошо айтайын дегеним, биз кыргыз эли, Кыргызстандагы мусулман бир туугандарыбыз ушул боштуктан арылсак, жашообузду сапаттуу жашоого өткөрүүгө бөлүнүп жарылуудан арылыш керекпиз. Ооба. Себеби Кыргызстанга 2008-жылы Муфтий Такый Усмани деген чоң алым келип, ошол Кыргызстанга келип, ошол ынтымакка үндөп кеткен да. Ынтымак болгула мусулмандар депчи, бөлүнбөгүлө деп. Анан бул киши ошол чоң алым ошол айтат, мен дейт канча мусулмандардын тарыхын окусам дейт, булар бөлүнгөнүн себебинен жеңилген экен дейт да. Же улут урууда бөлүнгөн дейт, же болбосо дин жаатында бөлүнүп мусулмандар дайыма зыян тарткан экен дейт да. Себеби Аллах Тааланын убадасы бар, бул мусулмандарды башка бир мусулман динисиз адамдар жеңе албайт. Мусулмандарды мусулмандын ичинен чыгып мусулмандарды алсыратат да. Мына ошол Палестинаны айта кетсек, ошол бир аз тарыхын, ошол Палестинанын жерди берилүүсү, башка бир жөөттөргө сатылуусу, ошолорго жайгашуусу баштапкы себептердин бири ошол мусулмандар ошол кезде бөлүнүп жарылып аткан учуру болгон да. Ошолордон пайдаланып, ошол заманда алар ошол жака сатып алышкан да, жерлердичи. Өздөрү сатып алышкан. Анан кийин эмне көбөйүп кетишти. Ошол азыр эми еврейлердин өздөрүндө өткөндө угуп калдым интернеттен. Өздөрү айтып атат да. Мы для них оккупанты дейт да. Биз алар үчүн дейт, мусулмандар үчүн алардын жерин басып алган эле адамга окшошпуз дейт да. Кандай логика менен карабайлык дейт да. Алар өздөрүнүн еврейлердин түшүнүгү боюнча биз ошол жерге татыктуубуз, ошол жерди сыйлаш керекпиз деген түшүнүктөрү бар экен да. Азыр өздөрүнүн түшүнүгү боюнчачы. Бирок дейт, мен ошол еврей айтат, мен алардын кылган, азыркы еврейлердин кылган кыймыл аракетинен мен ошол мусулман ал жерди сыйлайт деп да ойлобойм дейт да. Алар жөн эле анык эле зулум кылып атышат. Бир күн болбосо бир күн мусулмандар көтөрүлөт деген ошол анализдерин уккан элем да, ошол бир еврейдин айтып атканынчы. Мындайча айтканда еврейлер жөнүндө айтып аткан. Ооба, айтып аткан сөз да. Аллах Таала Куранда айтат: "Лан тарду анкал яхуд ва насара хатта таттабиа миллатахум." Жөөттөр дагы, христиандар дагы мусулмандардан силерден эч качан ыраазы болбойт дейт, качанга чейин алардын динине эргешмейин дейт. Ошон үчүн биз мусулмандар баардыгыбыз бирдиктүү болуш керекпиз. Бир мусулман үчүн өтө анын аброю жогору. Ошол баардык Кыргызстандагы мусулмандарга, баардык жамааттарга ошол суранат элем, ошол баардык мусулмандар ошол эмне албетте бир сын пикирлер болушу мүмкүн, талаш тартыштар болушу мүмкүн, бирок бул адам ошо жек көрүүгө жеткизип койбош керек да, ошол нерсечи. Келишпестик, туура эмес пикирлер болушу мүмкүн, бирок ар бир мусулманга биздин жүрөгүбүздө эмне мээрим, махаббат болуш керек. Аллах ыраазы болсун. Бүгүн биз ошол жүрөктөгү ушундай бир күйөт деген теманын үстүндө сүйлөшүп атып, баягы негизи күйүттүн болгону жакшы го, бирок ошол күйүт кандайдыр деңгээлде мындай жашообузду күчтөнүүгө же болбосо коомубуздун күчтүү болууга багытталган күйүт болсо деп бир ниет кылдык эле да. Баягы жөн эле күйүнүп, баягы боору ачыган адамды өлтүрө бербестен биз аракетке келсек. Аракет биринчи өзүбүздүн жашообузду дин менен бекемдесек. Айтканда исламды толук жашообузда практикалап жашасак, жана биз жогоруда айткан материалдык абалыбызды дин көрсөткөндөй бакубаттап алсак деген ойду айткым келип атты эле да. Анткени буга өтө бир чоң мисал. Дүйнө, жер планетасын 600 жыл баягы кайсыл Европа өлкөсү болобу, башка жактагы өлкөлөр болобу, Орто Азияда болобу, түздөн түз эсептешип жашоого мажбур болгон Осман империясы дагы, алардын диний жашоосу дагы, ошол дин тартиптеп берген материалдык күчтүүлүгү болгондугу үчүн дагы ушундай бир күчтүү империя эле да. Болгондо дагы ислам тартиптеп берген негизде аскердик күчү бар эле. Алардын жашоосунда дин бекем эле. Ошон үчүн дагы караңыз, Аллах Таала аларга 600 жыл ушу жер планетасына кандай башка хандыктар, империялар болбосун,
кандай бир иш болбосун сөзсүз Осмон баягы хандары менен эсептешет эле го. Мен баягы Султан Сулаймандын өмүр таржымалына кичине көз чаптырып атып, бир окуяга аябай таң калдым да. Европа мамлекетинде кандай өлкө болбосун, ал бир сөзү менен алмаштырып коюуга ушундай кудурети жеткен баягы халиф болгонуна аябай таң калганмын да. Андан тышкары акыркы баягы кечигип келген лакабы бар Абдулхамид экинчи дагы, 19-кылымдын аягына чейин халиф болгон Абдулхамид хан экинчи дагы өз учурунда кандай сырткы күчтөрдүн баягы ортого салган мусулмандарды динден алыстатууга болгон бир азгырык иштерине карабай туруп ушундай бир күчтүү халиф боло алгандыгына мен өтө таң берем да. Ошого да мен мурунку эфирлерде айттым эле, баягы пайгамбарыбыздын жашоосун үйрөнүшүбүз керек. Жана пайгамбарыбыздын жашоосун дагы чечмелеп бере тургандар булар халифтер дагы болгон да. Биз халифтердин да жашоосун үйрөнгөн болсок, ал жактан өтө бир жашообузга баягы жарыктык алып келе турган мисалдар өтө көп экен да. Эң биринчи албетте пайгамбар, андан кийин халифтер. Ошого айтайын дегеним, биз ошондой бир күчтүү баягы коом болсок, ошондой бир күчтүү коом болсок, ушул жөндөн жөн эле баягы жүрөктөгү гам менен отурбасак дейм да. Бизге бирөө кол саларды эсептешсе, ушуларга кол салсак болобу, болбойбу деп алдын ала алар коркуп турса деген бир ниетти айткыбыз келди эле да эфирдин башында. Аллах Таала ошондой баягы жакшы күндөрдү көргөндү насип кылсын деп тилек дуа кылабыз. Жана устаз ушул эфирдин акыркы мүнөттөрүндө жалпы теманы жыйынтыктоого сизге эркин микрофон. Ушул жогоруда айтылган сөздөрдү жыйынтыктап бардык мусулмандарга, ушул бардык мусулмандарга айтат элем. Аллах Тааланын өкүмү катары бул толук ыймандуу болушлук, бул Аллах Тааланын исми менен бизден талабы да. Ошон үчүн ар бирибиз өзүгө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалап, мусулмандардын бардыгы ынтымакка келип, анан ушул өзгөчө азыр дүйнө жүзүндө болуп аткан кырдаалдар, ушундай мусулмандарга болгон акыбалдарга бардыгыбыз эмне дуа кылып, ошо өзүбүздөн баштап өзүбүздү оңдоп бардыгыбыз кадам ташташ керек да. Билим жагынан болсун, динге болгон практика жүзүндө аткаруу жагынан болсун, диний материалдык жагынан болсун, мына ошолордун бардыгын биз аткара турган болсок, иншалла биз ийгиликке жетебиз. Аллах разы болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биз бүгүн ушул дүйнөдө болуп аткан окуяларга кандай деңгээлде түшүндүрмө берүүгө жана ал болуп аткан окуялардан кандай сабак алыш керектиги жөнүндө бир аз сөз кылганга аракет кылып көрдүк. Эми Аллах кандай устазыбыз айткан баягы чечмелеп берген баянын бардыгыбыз түшүнүп, ал нерсеге амал кылып, эң негизгиси ушул жашообузду күчтөндүрүүгө бардыгыбыз аракет кылсак, өзгөчө өлкөбүздүн мусулман коомунун күчтүү болуусу үчүн бардыгыбыз аракет кылган болсок, анда тез арада эле Аллах Таала ошол нерсени бизге берери анык. Анткени Аллах Таала аракет кылган кишиге сөзсүз өз мээримин жана берекесин жаадырарын өзү бизге сөз берген. Биз аракет жок экени ушул жашообуздан көрүнүп турат. Жашообуз алсыз, өлкөбүз кедей, анан эмне ушундай абалда дагы биз баягы бири-бирибизге түздөн түз колдоо көрсөткөнгө дагы жарабай отурганыбыз бул нерсеге далил болуп турат. Аллах Таала баарыбызды жашообузда дагы, өлкөгө дагы күчтүү бир салым кошо турган мусулмандардын катарына кошсун деген тилек дуа кылабыз. Жана Аллах кандай болбосун бизди өз мээрине алсын. Аллах өз мээрине ала тургандай бир татыктуу мусулман болууну Аллах бизге насип кылсын. Аракет бизден, ал эми Аллах мээримине алуусу бул биздин дуабыздан, жашоодо исламды карманып жашообуздан болот деп ишенебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акыркы кыяматта биз менен сыймыктанган үммөттөрүнөн кылсын деп Аллах Тааладан тилек дуа кылабыз. Ассаламу алейкум. Аман болуңуздар.